Бул жуманын соңунда Кыргызстан жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Ташиев менен Ятимов коңшу өлкөнүн Бустон шаарында жолугушушту. Эки тараптын жумушчу топторунун чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо ишине оң баа берилип, чек араны тактоо иштерин активдештирүү зарылдыгы белгиленди. Камчыбек Ташиев Тажикстандан Түз Жалал-Абад областына сапар алып, курулушу бүткөн бир катар социалдык объектилердин абалы менен жеринен таанышты. Төрага ар бир курулуштун сапатына маани берип, жергиликтүү жетекчилердин коштоосунда кыдырып көрүп чыкты. Бул жолку сапарында эгемендик алгандан бери тагдырдын өгөй баласындай кароосуз калып кеткен Көк Жаңгак шаарына терең көңүл бөлдү. Учурда Көк Жаңгак шаарында 12 миңден ашуун калк жашайт. Бул жылы шаарга өлкө башчысы Садыр Жапаровдун колдоосу астында бир катар орчундуу жумуштар аткарылган. Акыркы жылдары социалдык мекемелер оңдолуп, жолдор салынып, шаардыктардын ыңгайлуу жашоосуна шарттар түзүлгөн болчу. Камчыбек Ташиев оңдоп түзөөдөн өткөн социалдык имараттарды, салынган жолдорду ачуу үчүн эмес, алар кандай сапатта бүтүрүлгөнүн өз көзү менен көрүүгө барды. Камчыбек Ташиевдин Жалал-Абадка болгон иш сапарында дагы кандай жагдайлар жүз берди? Асель Сыдыкова айтып берсин. Бүгүн Көк Жаңгак шаарында кубанычтуу күн. Калада 30 жылдан бери каралбай келген Маданият сарайы капиталдык ремонттон кийин пайдаланууга берилип олтурат. Ачуулуу аземине УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев, президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев, Көк Жаңгак шаарынын мэри Сыргабек Замирбек уулу, жергиликтүү кызматкерлер жана шаар тургундары катышышты. Маданият үйүн ремонттон өткөрүү президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, эл өкүлү Жеңишбек Токторбаевдин көзөмөлүнүн астында жүргөн. Оңдоого кеткен каражатты толугу менен демөөрчүлөр көтөрүшкөн. Маданият сарайына кете турган болсок, ушул Маданият сарайынын акыбалын мен бир нече жылдар мурда көрдүм эле да. 10 жылдай болуп калдыбы, ушундай болуп калса керек. Ушунчалык акыбалы начар эле ошол эле маалда. Кийин андан дагы начар болуп кетти. Бузулуп отуруп, үстүнөн суулар агып, эми өтө жаман акыбалга келип калган эле. Анан ушул мына эми колубуз жетти эле, мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп калды эле. Биринчи пайда болгон мүмкүнчүлүктөн эле ушул нерсени оңдоп түзөдүк. Бул жерде ачык айтайын, эң чоң эмгек бул жерде. Мына өзүңөр шайлаган депутат Жеңиш Токторбаев. Бардыгы жасалган жумуштар урматтуу президентибиз Садыр Жапаровдун, урматтуу генералыбыз Камчыбек Ташиевдин колдоосу менен болду. Бюджеттен бир тыйын алган жокпуз. Ушу эки киши колдоп кубаттап 12 миллион 750 миң 500 сом акча кетти. Урматтуу жердештерим, бардыгын тыйынына чейин жазып, мен досторумдун кантип иштеп атканын көрүп, кантип акча таап аткандарын көрүп, кой ушул бетим чүркөө болуп калбасын. Биринчиден досторумдун алдында, экинчиден элдин алдында ар биринин тыйынына чейин квитанциясын топтоп, столуна коюп койдум. Эч качан şu elge деген акчаны элге сарптайлы, элдикин жебейле деген максат менен. Урматтуу жердештер, залыңар куттуу болсун. Буга чейин Маданият сарайынын имараты мышык ыйлай турган абалда болчу. Анын ичиндеги 500дөн ашык орундук, концерт өткөрүлүүчү зал, музей, бий залы талкаланып, майрамдык кечелерди өткөрүүгө таптакыр жарабай калган. Бул өз кезегинде жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратып, Маданият үйүнө көңүл буруну көп жылдан бери суранып келишкен. Көк Жаңгак шаарынын эң көйгөйү эмне деп суроо элдер менен жүргүзгөнүбүздө ушул Маданият сарайда айтты. Себеби Көк Жаңгак шаарында акыркы 30 жылдан бери концерттер болбогон, эч кандай маданий иш-чаралар болбой. Себеби Маданият сарайынын абалы авариялык абалда болгон. Ошол себептен ушул нерсени талап кылгандан эл биз бул боюнча биздин Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Шермановичке кайрылып, ушул боюнча жардам берсеңиздер деп ал кишиге кайрылганбыз.
Ал кеше ошол урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, генерал Камчыбек Кылычбаевичке кайрылып, ошолордун колдоосу менен ошолордун көзөмөл алдында толук кандуу 4 айдын ичинде оңдолуп түзөлүп бүттү. Көкжаңгак шаарындагы Маданият сарайы 1947-жылы курулуп, өзүнүн уникалдуулугу менен айырмаланат. Мурун шахта башкармалыгынын карамагында болуп, 2011-жылы гана Маданият бөлүмүнө өткөрүлгөн. Анткени Көкжаңгак шаарында башка ушундай имарат жок да. Ошондуктан дагы бир чоң рахмат айтабыз колдоочуларга. Бул жерде бизде маданий борбор айланат. Бул жерде концерттер болот, чогулуштар болот, жакшынакай жолугушуулар болот. Ушул эле күнү Көкжаңгак шаарында дагы бир маанилүү иш-чара болуп өттү. Союздан бери каралбай калган эски көчөгө асфальт төшөлүп, элдин колдонуусуна өткөрүлүп берилди. Жолдун ачылышына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да катышып, каладагы аткарылып жаткан жумуштарга жеринен көз салды. Мына Көкжаңгак шаарында да быйыл мына жолдорубуз курулуп атат, социалдык объектлерибиз жакшырып атат. Бул деген башталышы гана. Мен ойлойм, мындан ары кийинки жылдан баштап дагы Көкжаңгакка көбүрөөк көңүл бурулуп, ушул жерде жашаган элдерге шарттар түзүлөт деген чоң үмүттөбүз жана ошону биз аткарабыз. Бул биздин негизги милдеттерибиздин бири. Себеби эл болбосо, элеттеги элдин жашоо турмушун карабасак, ошол жерде жашаган адамдардын жашоо турмушуна ыңгайлуу шарттар түзбөсөк, анда биздин мамлекеттин чоң жумушунда отуруп кызмат кылганыбыз бекер. Биздин кылган ишибиздин, чуркаган ишибиздин, ошо эл алдына чыгып элди башкарып турган ишибиздин эң башкы натыйжасы элдин жашоосун өзгөртүү, жакшы жакка бул. Buna yol sürerdiki, uktağarбы? Yol sürerdiki. Ana, serdagi mendey bolup turup, mamleketke jakşılap kızmat kılgıla, ata-enеңердин tilini algıla, uktağarбы? Mana Çubak Ağacı, Jalilov atında köçөнү koyupsыңар, şu Çubak Ağacıday çoğ alım bolgula. Şu Çubak Ağacıday iman jolunda жүргүлө. Elimizge, jurtubuzga kızmat kılgıla, uktağarбы, balдар? Ата-эненин tilini algıla, jakşı okugula, uktağarбы? Jakşı okugula. Mugallimler tilini algılagan, oşondo şaharыбыз, mamleketimiz өсүнөт. Кана качкач балдары бир чуркасын көрөлү. Ким кыйын чуркайды экен? Ай молодец. Жакшы Бейле кетсек, окуучуларды мектепке алып барган жолдун асфальттоо ишине номер 31 жол тейлөө ишканасы тарабынан каражат бөлүнүп, жумуштар аткарылган. Учурда элдин талабы менен жаңыланган көчө эски аталышынан Чубак Ажы Жалиловдун атына өткөн. Бер укмуш жаман болуп кетти эле. Ар бир квартира максаттуу бөлүнсүн. Иш башталды, баягы көп кабаттуу үйлөр курулат. Сузак районунун Ленин айыл өкмөтүндө эски винзаводдун ордуна 9 кабаттуу мамлекеттик ипотекалык үйлөр салынууда. Жалпы 2 гектардан ашык жайга көп кабаттуу 12 үй курулары малындалган. Ленин айыл өкмөтүндө учурда жер тилке алуу үчүн 2000ге жакын жаран кезекте күтүп турат. Иш башталды, баягы көп кабаттуу үйлөр курулуу максатында. Андан сырткары мүмкүн сос объектилер болуп калышы мүмкүн. Анын сос объектинин ичинде бала бакча, роддом деген маселе болуп атат. Бүгүнкү күндө маалыматыбыз боюнча 12 дом түшөт деп атат, 9 этаждуу. Буга чейин заводдун орду жеке тараптарга сатылып кеткен. Мындан улам айыл тургундары Камчыбек Ташиевке кайрылып, учурда бул жайдан 2 гектардан ашык жер мамлекетке кайтарылган. Бүгүн 2 декабрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев курулуш менен таанышты. Атайын кызматтын башчысы курулуш сапаттуу болуп, ошол эле учурда тез арада бүткөрүлүшү керек деген билдирди. Элге бөлүнүү кубу сизде болот. Айыл өкмөттүн башчысында болот. Айыл өкмөт ошо айылдык кеңештерге чогулуп туруп, ушул жерге курулган квартираларды бөлүшүп келген. Азыр очередь санактай баштаган. Биринчи очередте ушул лесовхоз Ленин айыл өкмөтүнүн тургундары. Бир лесовхоз эмес, мына жактагы айылдар бар, башкалар бар. Өзүңөр очередтерди карап туруп, ошол карап бөлүп бересиң. Анан ар бир квартира максаттуу бөлүнсүн. Анан кийин квартиралардан таанышы бар, тамыры барларды келип алып кетип калбасын. Именно нуждающийся и ипотеканы төлөй ала тургандарга бересиң. Сиз менен кошо
мамлекеттик ипотекалык компаниянын менен кошо бөлөсүңөр да, анычы? Елге кайтты. Мына рахмат ушу Ташиев Камчыбек Кыдыршевичке, биздин Садыр Жапаров президентибизге, бул жерде кечке Жеңиш Токторбаев деп жатат, депутаты Жогорку Кеңештен. Рахмат ушуларга. Мана бу жерде адыл котловандар катыла баштады. Бу жер укмуш жаман болуп кетти эле. Баарды талкаланып, тонолуп, ташылып. Жалал Абад облусунда 3000 адамга мамлекеттик ипотекалык үйлөр салынууда. Алар Жалал Абад шаарында жана Сузак районунун Ленин Сузак айлык өкмөттөрүндө. Эки жерде курулушу башталып, учурда жумуш кызуу жүрүүдө. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымында үйлөр ипотекага 5 жылга 4% менен берилет. Биринчилерден болуп мугалимдер, медицина кызматкерлерине жана үйгө муктаж жарандар алышат. Бир гана башталышы болуп атат. Мындан ары ушул жумуштар жакшылап улана турган болсо, буюрса мамлекетибиздин баардык булуң бурчтарында үй жок адамдар калбайт. Баардыгына үй беребиз. Андан сырткары мына негизинен биздин мигранттарда чет жерде иштеп жүргөн мигранттарды мамлекетке кайтаруу боюнча президентибиздин чоң тапшырмасы бар. Алар негизинен ушу чет жерлерде өздөрүнө үй алайын деп, өздөрүнө ошол бир квартира алайын деп ошол мигрант болуп иштеп жүрүшөт. Ошол адамдардын баардыгы кайтып келип, мамлекетибиздин ичинде иштеп, мамлекетибиз ичинде жашаш үчүн шарт түзүлүп атат. Асия Сыдыкова, Аскар Маматисаков, Регион телеканалы. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.